профилдик комитетке сунуш барда ушул жыйын өткөрүп, азыр мына кылыбыз кыйшайбай дегендей болуп отурушпайбы? Бизде баары жомоктогудай деп. Именно адамдардын укугу ушул милиция органдары тарабынан тебеленген учурлар көп. Мына ак үйдүн ичинде баары жомоктогудай болуп атат. Бирок элдердин арасына кирсең, ак жеринен камалып кеткен, энеси 5 жылдан бери көз жашын төгүп жүргөн атуулар көп. Мына жерде биздин акыйкатчыбыз кайра прокуратура кыскартып койду, милиция кыскартып койду деп сүйлөп атат. Себеби укуктук базасы жетишпейт булардын. Ошон үчүн биз профилдик комитетке сунуш, ошол кыйналып үйлөп аткандар бир күн чогултуп уксак, ошол жерге да укук органдарын чакырсак, ошол жерде ордунда чечкен маселелер бар. Кыргызстан боюнча бүгүн түшкөн арыздарды именно чакырып туруп, анан МВД ошол көбүнчө адамдардын укугу моюнуна алдыруу, тебелөө, ар намысына шек келтирүү сиздердин сотрудниктердин арасында болуп атат. Ошол себептен биз айтып атабыз. Сиздер болсо бизде баары жакшы дейсиздер. Бизге карабайт деп эле баарыңар четке түртүп кое берсеңер, Кыргызстанда жоопкерчиликке алган министрликтер болобу? Же баарыны Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаев чечиш керекпи? Алыңыздар ар бир министрлик өз өзүңүздөрдүн милдеттериңиздерди. Адамдардын укугу бүгүн тебеленгендер аябай көп болуп атат.